Өзбекстанда индиялык Marion Biotech фармацевтикалык компаниясынын дарысын ичкен 65 бала каза болгонун Спутник Өзбекстан жазды. Буга чейин өзбек бийлиги 20 бала чарчап калганын билдирген. Допир Макс дарысынан массалык түрдө каза болгон балдар тууралуу өткөн жылдын аягында белгилүү болгон. Кийинчерээк препараттын курамында көлөмү нормадан 300 эсе көп болгон уулуу этиленгликол заты бар экени аныкталган. Бул иш боюнча 21 адам айыпталууда. Алардын арасында импорттоочу компаниянын директору, Индиянын жараны жана Өзбекстандын фармацевтика тармагынын өнүктүрүү агенттигинин экс-директору бар. Допир Макс таблеткалары менен сироп Кыргызстанга акыркы жолу 2021-жылы алып келинген. Вактыга жараша саламаттыкты сактоо министрлигине эч кандай терс реакциялар тууралуу билдирүү түшкөн эмес. Бисмилlah, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Сүйүктүү бир туугандар. Бүгүн 1 май 2023 жыл Москва шаарында сабактан кийин мондой болгон алтындай бир туугандарыбыз Байышбек деген инибиз атайын фитобочкада бир дарыланып кетпейсизби жеңилдетип чакырып, аябай дене балкып, сонун болуп тердеп, жеңилдеп, андан кийин массаж алып чыгып, анан силерге бир эки ооз сөз сүйлөйүн деп атабыз. Кыяматта Аллах бенделеринен ар биринен ийне жибине чейин сурап келип, эң аягында эки нерседен сурап, анан токтотот дейт. Биринчиси: Алам нусаххи лака баданак. Мен сенин ден соолугуңду чың кылып жаратпадым беле? Мен берген аманат ден соолукка кандай камылга кылдың деп сурайт, дейт пайгамбарыбыз. Экинчиси: ва нурика мин маин барид. Мен сага таза, салкын суу бербедим беле? Таза, салкын, муздак сууну ичип, эмне үчүн сен ден соолугуңду чыңдабадың деп Кудай Таалам кыяматта ар бирден сурайт деп пайгамбар кабар берет. Ушул жерде муздак сууну айткан себеби ал ичүү жөнүндө кетип баратат. Ал эми мен бүгүн фитобочкага түшүп, ошол суу кайнап чыккан буудан улам клеткалар ачылып, ден соолукка өтө пайдалуу экенин билдим да. Бул дагы суу. Баарыңыздарды ушундай ден соолукту чыңдап, атайын келип, бууга түшүп, ВДНХда Бориса Галушкина 10 деген көчөдө экен да. Эмне демекчимин? Ислам аалымдары аптада бир, 6 айда бир, жылына бир дептир. Аптада бир дегениңиз эмне десе, жумасына бир жолу бууга парга түшүп тургула дейт. 6 айда бир дегени хежама кылып, кан алдырып тургула. Жылына бир дегени жылына бир жолу умрага барып тургула деп. Ушул биринчиси аптада бир дегени ден соолукка пайда. Ден соолукка пайда. Төөңөрүн учунан аягыңардын бармагын учуна чейин. 6 айда бир деген адам баласынын денесинде арамкан жана жиндер чыгып кетет. Ал эми үчүнчүсү ал ибадат. Таза ибадат умра. Баарыңарды мен ушул ден соолукту чыңоо максатта ушул фитобочка менен дарылануу. Фитобочка чорный тимин дедиңерби? Тимин менен укмуш экен сөздүн кыскасы. Миң уккандан бир көргөндө бир келип кеткиле. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Туугандар, биздин устазыбыз Садыбакас Ажынын сөзүнү уктуңуздар. Учурда биз ВДНХ метросуна жайгашкан Бориса Галушкина 10 дарегинде турабыз туугандар. Бул жерде биздин кыргыз мекендештер өтө сонун, приятный кылып фитобочка ачышкан. Бул жерде фитобочканы учурда акция болуп атат экен. Фитобочка, андан соң асал менен ороп 20 минуттай жатасыздар. Толук чөптөрдү кошуп, дары чөптөр менен, ошол дарылык чөптөр менен кошуп бир пленкага ороп 20-30 минут жаткандан соң душка түшүп, массажга кирип, лечебный массаждын түрлөрүнөн алып келсеңиздер болот экен. Ошонун баары жалпысы 1000 рубльдан акция болуп атты туугандар. Анда ушул фитобочка тиминдин жетекчиси Байыш менен сиздерди тааныштыра кетсек. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Байыш, Сен соң иштер жакшыбы? Ишиңер болуп атабы? Иштериңер жакшыбы? Машалла. Келдик, Кудайга шүгүр. Байыш айта кетсең, ушул
качандан бери иштеп атат, качан ачтыңар? Биз бул даректе ачылганыбызга 3 жыл болду, 2020дан бери иштеп атат бул жер. 3 жылдан бери ВДНХда иштеп атасыңар, а? Мындан сырткары кайерлерде бар дагы? Булдан сырткары биздин экинчи точкабыз метро шоссе энтузиастовдо. Проспект Будённый 39 корпус 2де ошол жерде. Жакында Бишкекке ачканбыз. Кыргызстанда дагы бар. Да ачтык буюрса 3-чү филиалыбызды. Өтө сонун. Ошол жакта барса, Кыргызстанда көргөндөр барса болот. Тугандар, эгерде Бишкектен көрүп атсаңыздар, анда Кыргызстандагы Фитабочкага да барып дарыланып келсеңиздер болот. Ооба. Питерде дагы бар. Питерде да бар, ооба. Ал жака барсаңыздар да болот. Биздин кыргыздар өзү негизи кыйын калкпыз да, көрдүңүздөр, Питер, бул жагы Кыргызстан, бул жагы Москвада 2 точканы ачып койгон. Ооба. Азаматсыңар. Азыр анда тугандар, байыштын жардамында азыр толугу менен сиздерге мындай обзор кылып көрсөтүп кетели. Ички көрүнүшү кандай болот, фитобочканы массажкан жерлерди бир катар көрсөтүп кетели. Тугандар, мына бисмилла деп эле киргенибизде мына ички атмосфераны көрдүңүздөр. Өтө приятный. Бардык жок таза. Отургучтары жаңы, ичи жарык. Мына көрдүңүздөрбү? Сонун кылып Кыргыздын нукра суусундуктарын коюп койгон столго дагы. Андан сырткары тугандар. Мына холодильниги толо Кыргыздын суусундуктары мына. Баягы эле биздин шоролор, курут, бакай бардыгы бар. Андан сырткары өтө популярный Султан чайдын көк жана карасы бар. Тугандар, мына бул жерде атайын биздин клиенттерди ойлоп кыргызча фильмдерди, кыргызча клиптерди коюп, зал ожиданияда кеңири көрүп отурсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Кандай экен? Иштер жакшыбы? Мына кирсеңиздер эле, бул жерде ресепшнда биздин жигиттер сиздерди жылуу жумшак тосуп алат. Байыш, Келиңиз, бизге көрсөтөйүн бул жакты жумуш. ооба. Анда фитобочкадан баштайлы, төр жагынан. Бисмилла. Ооба. Манаке. Мына биздин бочкалар. Келесиздер. Ушул жерде ысык парда, астынан влажный пар берет. Башы чыгып турат мынандай болуп. Тиги жерден. Мына тугандар, жакындан көрөбүз дегендерге мына бул жерден башын чыгарат экен. Башы таза болуп турат, астынан пар берет. Бул жерде 20-25 мүнөт отурат ысык парда. Бул бүт денедеги суу өткөндөргө, муун ооруларга, бүт баарга жакшы. Мына дарегин дагы бир кайталап кетели мына. Бориса Галушкина 10-дом. Ооба, Бориса Галушкина дом. Бул ВДНХ-дагысы. Мына ичинде көрсөңүздөр болот мына. Ичи толугу суу парланып, сиздин денеңиздеги бардык сууктарды алып чыгат экен, а? Бул эң негизгиси таза болот. Ар бир кишиден кийин дезинфекциялап, бүт тазалап, жууп турабыз мындай напор суулар менен. Мына тугандар көрдүңүздөрбү? Ар бир клиентке жуулуп турат экен, тазаланып. Бул жерге отуруп чыгат 20-25. Андан кийин эле сразу бул жакка жаткырабыз. Бул пленкалар бүт баары одноразовый болот, ар бир кишиге бирден колдонот. Одноразовый пленка экен мына, көрдүңүздөрбү тугандар? Бал, чорный тимен, дагы чоо аралашмасы бар, ошолорду сүйкөп, бул жерге жаткырып, бүт суу өткөн жерлерге. Бул жерде да жатат 20,5 саат. Ошол сүйкөгөн составы бар да, ошол майы, балу, ошонун кандайдыр бир касиеттери бар мындай? Кандай дарылык касиеттери бар, чөптөр кошулган? Дарылык касиеттери бүт ошол сууктарды чыгарат. Суукту алат. Денедеги сууктарды чыгарат. Кан айланууну жакшыртат. Кан айланууну жакшыртып, өзүңүздүн толук ден соолугуңузда баягы иммунитетти күчөтөт экен да? Ички органдагы бүт баягы жел кабыктарды чыгарат бүт. Бул жерде 25 мүнөт жаткандан кийин душка түшөт туруп. Душтан кийин массаж алат. Ошонун баары 1000 рубль болот. Душтан чыгат дагы келип бул жерге чай ичип, эс алып отурушат, терлерин кургатып. Мына тугандар, ана. Тоо балынан чөп чайларыбыз бар, алар бекер каалашынча келип ичип отурушат. Демек тугандар, чайнеке тоонун балынан кошуп, жакшына кылып, чайнеке чайдан да бар экен, балдан кошуп ичип, кеңири отуруп, видео көрүп, кино көрүп, кыргыздын клиптерин көрүп кетсеңиздер болот экен. Байыш, андан сырткары мына турган, тизилип турган дарылар, чөптөр жөнүндө да бир айта кетсең. Бул Алихер компаниясынын өзүбүздүн товарлар, Кыргызстандан келген натуралдуу товарлар. Москвага өзү биринчи биз акем алып келген муну 2018. Ошодон бери сертификаты менен биз сатабыз оригиналдарын. Сертификаты бар экен, демек? Бүт баары бар. Суу өткөндөргө, иммунитети түшүп кеткендерге, запорлорго, кишечниктерди тазалайт булар. Мына ашказан ооругандарга жакшы, бөйрөк ооругандарга,
могу бүт эркектерге простатитке, мужской тарапка жакшы бар. Но Москвада азыр бүт тарамыштар тартышып оорутат, ошолорго мына маздар бар. Кечинде сүртүп жатат, жатарда. Демек булар суукка каршы экен да. Суук өткөнгө каршы буга тарамыштар түйүлгөндө ошол майласаңыздар, жазылып ден соолукка пайда берет экен. Урматтуу мекендештер, мен өзүм стоматолог болуп иштейм негизи. Бирок могул жерге келип мен өзүнчө бир сонун рахат болду. Кирсең баняга барып эле кысылып, дем кысылып кыйналып берет элем. Бул жакта башыңды чыгарып коюп, бул жак сонун дем алат экен да. Чыгып аселге жатат экенсиң, клёнка менен, андан чыгып массаж баары 1000 сом экен да. Вообще эле сонун да, мындай дем алганы сонун жер экен. Чыккандан кийин отуруп алып, бул жактан тоонун чөйүнөн чай жасап берет экен. Бесплатный баары. Ушул Тюмень фитобочканын башка филиалдары жөнүндө да кичине айта кетсең? Биздики биринчи точкабыз Москвада метро ВДХ'да, Бориса Галушкина 10. Экинчиси метро 6 энтузиастов, проспект Будённого 39, корпус 2-де. Үчүнчү точкабыз жакында Бишкек ачтык, Бишкекке Дордой базарында байланыш номерлерге чалып бара бересиздер. Төртүнчүсү Питер шаарында буюрса, ал жака да бара берсеңиздер болот. Демек учурда силердин 4 точкаңар иштейт, а? Буюрса иштеп атат аны берем ооба. Өтө жакшы. Мына туугандар бир катар толук сиздерге тааныштырып кеттик. Көрдүңүздөр, келип эс алып, фитобочкага түшүп, массаж алып, өзүңүздүн ден соолугуңуздарга кам көрүп кетсеңиздер болот. Экранда номерлерге кайрылсаңыздар болот. Экранда номерлерде WhatsApp иштейт, Telegram иштейт. Дагы бир айта кетчү нерсе, баягы иш графигиңер жөнүндө саат канчадан канчага чейин кайсы күндөрү? Биз безвыходной иштейбиз. Эртең мененки 11-ден түнкү 12-1ге чейин иштейбиз, запись менен кабыл алабыз. Убактыларын заранее чалып жаздырып коюп келишет. Демек туугандар, ошол экранда номерлерге кайрылып, жазылып, убактысын аныктап келсеңиздер болот экен. Ошол до последнего клиента иштейт экенсиңер да? Ооба. Демек туугандар, ушул акциядан пайдаланып 1000 рубльдан сырткары бул жерде дагы сүннөт болгон хижама кылынат экен туугандар. Хижаманын түрлөрү бар дейт. Бул жерде аялдарга Аялдар кызмат көрсөтөт, эркектерге эркектер. Бизде эң жакшысы мына семейный келгендерге жакшы. Бир убакытка жазылып келишет, аялдар жака кирип чыгат, эркектер биз жака эмеге кирип. Демек отдельно, Ооба. Ай жакта бар. Бар. Андыктан туугандар, сиздерди күтөбүз. Ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Кызмат кылгандарга, чакыргандарга, муну ээсине Байышбекке Аллах таалам бүт баарын ден соолуктарын чың кылган, рызкысын адалдан берген, тапкандарына береке берген. Мынантип кызмат кылып атышат. Аллах таалам кызматтарын кемчилсиз кабыл кылып, урпагынан кыяматка чейин эң мыкты инсандарды чыгарган. Алла.